Кечээ Казакстандагы Алматы шаардык сотунда Кыргызстандын жогорку кеңешинин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулунун доо арызы карала баштады. Анын соттун төмөнкү инстанциясы 12 жылга эркинен ажыраткан. Экс-депутатка чек арадагы аткезчилик менен алектенген жана эл аралык уюшкан кылмыштуу топко катышы болгон деген айып коюлган. Дамирбек Асылбек уулу күнөөсүн мойнуна алган эмес. Бул кылмыш ишинин негизинде жалпысынан 12 адам соттолгон. Алматы шаардык сотунун процесс өтүп жаткан залына айыпталуучулар адвокаттары менен кыргызстандык экс-депутатты колдоп барган бир нече адам гана киргизилди. Кечээ Ош шаарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тарабынан дин кызматкерлери үчүн окуу уюштурулду. Иш-чаранын негизги максаты өзгөчө кырдаал деген эмне, анын түрлөрү, өрт коопсуздугу эрежелери, өрт өчүрүүчү алгачкы шаймандарды колдонуу эрежелерин үйрөтүп, практика түрүндө дагы көрсөтүлдү. Жугуштуу оорулар ооруканасына бир күндө 250 адам кайрылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Бүгүнкү күнгө карата жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасына 257 адам кайрылган. Алардын ичинен жаш балдардын саны 167-ни түзөт. Ооруканага жаткырылган 103 бейтаптын 86-сы жаш балдар. Ичеги карын инфекциясы менен кайрылган 97 адамдын 46-сы ооруканага жаткырылып, 51 адамга амбулатордук жардам көрсөтүлгөн. Сасык менен кайрылган 21 адамдын 14-ü ооруканага жаткырылган. Жалал-Абад облустук клиникалык борбору үчүн 100 орунду 2 кабаттан турган имараттын курулушу башталды. Бейтапкана башкы дарыгери Кумар Ботокараев билдиргендей, курулушка республикалык бюджеттен 77 миллион сом каралган. Курулушту баштап берүү иш-чарасына Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев, жогорку кеңештин депутаты Айнура Осмонова, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана оорукана жамааты катышты. Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасы 1932 жылы салынган. Кечээ өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Алымкулов Жумгалда иш сапары менен болуп, көмүр казуучу ишканалардын иши менен таанышты. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Талант Жекчиновдун айтымында, учурда кендин аймагында 20 видеокамера орнотулган. Бул иш аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнүн санариптештирүү жылына карата жүрүп, кен онлайн режиминде көзөмөлдөнүп жатат. Буга чейин Кара Кечээ көмүрү кенинде 80 тонналык 2 электрондук тараза орнотулган.